Ушундай сонун жагымдуу чыгарма менен эфирибизден ары карай улантабыз. Бүгүн биздин куттуу төрүстө кадырлуу меймандарыбыз бар. Кыргызымдын келечекте көптү үмүттөндүргөн жигиттери тааныштырып өтсөк, Тилебай уулу Сыргабек, ортодо турган жигит жана ошондой эле Гейсинбек уулу Кыялбек, Маматкулов Сталбек, Жалаңбектер Кудайым болсо бүгүн Кудайым буйрса мыкты кептер болот бизде. Хош келипсиздер. Бүгүнкү таңды жакшы тосуп алдыңыздарбы? Негизи эле таң тососуздарбы? Жетишке чейин уктайсыздарбы дейсизби? Албетте тамаша. Чыгармачылыктагы жакшы жаңылыктарыңыздар туурасында алгач бөлүшө кетсеңиздер. Саламатсыздарбы, биринчиден урматтуу эл телеканалынын көрүүчүлөрү, кутмандагыңыздар менен биз Кудай буйрса ушул Бүбүсөр Бешеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде 3-курста эстрада бөлүмүндө окуйбуз. Азыркы учурда буйрса ансамбль менен иштешип атабыз. Эстрада ансамбль менен бияк биздин ошо солистибиз болот, вокалист. Бул жак инструменталист, клавишада ойнойт, ал мен өзүм ударныйда ойнойм. Ошо бир составда буйрса азыр эмгектенип келатабыз. Келиңиздер, анда бизге бүгүн биз билебиз, куру кол келбегенсиздер. Баягы айтып коюшат эмеспи, төөнү жакшылыкка чакырса дагы мен эмнеге жыргаганны чакырды дейсиңерби? Баары бир барсам мага жүк артат да деп капа болуп барат экен да жакшылыкка дагы. Анысыңарындай сиздерди дагы биз жөн чакырган жокпуз. Бүгүн биздин теле көрүүчүлөрүбүзгө жакшы маанай тартуулайт деп чакырдык. Куру кол келбегениңиздерди билебиз. Алгач анда жакшы бир чыгарма менен баштайлы. Рахмат. Анда эмесе Төлөгөн Мамыров агабыздын Жубайма деген жакшы чыгармасы менен баштап берели. Кабыл алыңыздар. Жубайыма жумшаксың деп досторум сөз кылышат, мен ал сөздөн коркподум. Өз аялым жумшак болсо мемнекен, жумшак эмес мерездиктен коркомун. Өз аялым жумшак болсо мемнекен, жумшак эмес мерездиктен коркомун. Аялым да демек маган аманат, аманатка кылчу беле кыянат. Алда болсоң айдай кызы бирөөнүн, ким өз кызын жамандыкка жамандыкка кыялат. Керек болсо мындан дагы жумшарам, эң бир бийик, эң бир асыл бул кадам. Жубайымдын жылмаюусу мен үчүн эң бир кымбат, сен да ошен суранам. Жубайымдын жылмаюусу мен үчүн эң бир кымбат, сен да ошен суранам. Карасага аяш кандай бакырак, себебине ойлоп көрчү жакшылап. Себеби сен аялыңа мересиң, эркекмин деп көкүрөктүң көкүрөктү каккылап. Аялыңа кол көтөрүү эрдемсип, эркекмин деп мерез болгон тентектик. Аялыңа сыймам эле жумшактык, мына ошол макта эркектик. Аялыңа сыймам эле жумшактык, мына ошол макта эркектик. Аялды сен не максаттан аласың? Аял сага бала төрөп атасың. Аял баркын түшүнбөгөн адамдар жөн эле бир ойлоп койсун, ойлоп койсун апасын. Аял баркын түшүнбөгөн адамдар жөн эле бир ойлоп койсун, ойлоп койсун апасын.
Ай баракелде, азаматсың жигиттер. Баракелде. Демек, көкүрөк какылаган бойдок жигиттер Сыргабек, Кыялбек, анан Сталбек десек туура болобу? Азаматсың жигиттер. Жигиттер, сиздерде ушул жалаң эле ырчылык жаатындабы же куудулдук сатира жаатында да барбы сиздерде? Мен Жалал Абад областына караштуу Аксы районунун Кара Суу деген айылында ошол жакта туулуп, ошол жакта өстүм. Азыркы учурда Бүбүсара Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде 3-курста эстрада бөлүмүндө окуп атабыз. Баары жакшы буюрса. Сатира жаатында сөз болду. Жаат болсо, бул жак досубуз Абышкан туурап жүрөт, чалды. Мен болсо жаш баланы туурап жүрөм. Азыр Канча убакыттан бери туурап калдыңыздар? Качантан баштап? Бул же өзүңүздөр атайын ушул жаатта да бир жакындыгыңыздар барбы сатирага? Мага 11-классты бүткөндөн кийин бул нерсе кызыгуу пайда болду. Жаш баланы туурап, да башка нерселерди да туурап, ошондон улап эле туурап келатам. Анда сөзүбүз курбул болсун. Канакей баштайлы да. Катуураак сүйлөбөсөң көрүп окшобойт. Катуураак сүйлөм, кап этпейсиңер. Беш бул небире экөөбүз буйлашатты. Аты буйлаш. Көпүрөөк көчөк касманток. Ада. Ватазага болбойт. Бул небире экөөбүз күндө эртең менен садикке барабыз. Небире. Садикте ырларды жактайт мен небирем. Мен жоңатам Меме бекіткен конфеттерімді алып тұрып жеп қоям да. Өткенде меме садик барғанда мага эжекем 17 жатта деген данан ошон мага жаккан сон нерер бар да, азыр ошону да берем азыр. Канакей? Өзүмө жакканы бар. Ошону да берем. Жоңатам жандай кылып коштоп турасың да. Мен коштоп коем. Ырдай бер. Атпайладым жаңақа, қолын салдым қаймақа, шакегімді жоғытып, ұйлап бардым апама. Апам мені мінді, мен ұйладым міндіп, милиция келді міндіп, мен жоп бердім міндіп. Не алды жаңата? Не болмағылы? Тамаққа наспай кетіп қалды. Баракелде. Сонун. Баракелде. Негизи өнөрлүү болгон соң ар тараптуу болгон жакшы. Ишиңерге ийгилик болсун, азаматсың жигиттер. Элибиз айтып коет да, өнөргө мүнөз төп болот, өнөрлүү жигит кеп болот. Өнөрдү баалап кыргызда өнөрлүү өлбөйт деп коет. Өнөрүңүздөр өркүндөй берсин. Негизи ушул мынакей бизде ушул куудулдар менен дагы бир бар эмеспи, мына залкар куудуларыбыз көптөгөн ушу иштешүү бир мүмкүнчүлүктөрү болду сахнага чыгууда. Же азыр өзүрө эле ошол университеттин деңгээлинде билим эле алып атабыз, буюрса азыр. Такшалуудасыз. Эң жакшысы таттыктуу билим алып, такшалып, андан соң алдын карай сапар алган жакшы эмеспи? Келиңиз анда сизге кезек берелиби? Кармап Келиңиздер калдыңыз анда. же кайсы чыгарманы аткарайын деп камдап атасыз? Акчыны деген жакшынага чыгарманы аткарып берели. Сөзү Байдулла Сарнабаевга таандык, обону Бакай Нишираповго таандык. Келиңиздер, кабыл алып коюңуздар. Чаңкаганда чай ичкин деп сен мага белек кылып берген элең жаш сулуу. Колдон түшүп сынып калды кокустан, ата канат өмүрүнүн аздыгы. Акчыны ата канат өмүрүнүн аздыгы. Ошол күнү чыны жаты буркурап, ар бир сынык өз алдынча буркурап.
Seni sungan Perizat ey, Yaşasa eken jar menen ынтымақ. Akçını, akçını, yaşasa eken jar menen ынтымақ. Hoş bol emi kos güldü akçını, sağa jetpek çınılardın aktığı. Sensin sаңда seni sungan Perizat ey, yaşasa eken jar menen baktılуу. Akçını, ey akçını, yaşasa eken jar menen baktılуу. Akçını, ey akçını, yaşasa eken jar menen baktılуу. Yaşasa eken jar menen baktılуу. Ай, баракелді жігіттер. Негизи эле өнөр адамдарынын тилегени жакшылык деп коет. Мынакей чай сунган келинге дагы бактылуулук тилеп атышат. Сиздерде Негизи бул жашоодо кандай эле нерсе болбосун максат болуш керек. Максатты алдыга коюп алып, ошол максат менен иш кылса албетте акырында жакшы үзүрлүү жемишке жетет эмеспи? Анысыңар жигиттер, алдыдагы өзүңөрдүн бир жакшы максаттарыңар туурасында бөлүшүп айтсаңар. Алда максаттарыбыз буюрса, биз дагы ушул элге таанылып, элдин кызматына жүргүбүз келет. Жакшы чыгармалар жазып, маданиятка өз салымыбызды маданиятка кошсок дейбиз. Эң сонун мынакей учурда азыр жатаканада турасыздарбы? Же жатаканадагы жашоо эң бир бактылуу күндөр болот да. Баягы адам ошол күндөрдү бактылуулугун баягы байкабай эле өтүп кетет да. Кийин анан жакшы күндөр экенин эстеп калат эмеспизби? Сиздерде дагы азыр жатаканада биздин улуу муундар эскергендей жакшы күндөр өтүп атабы? Ооба, сонун буюрса. Негизи эле жатакана аябай кызыктуу. Шаңдуу, барысы эле өнөр адамдары, бири комуз черсе, бири гитара чертип, уктаганда да кеч уктайбыз. Күнүнө майрам күнүнө атайбыз. 12 болду, бирен тулаң сөз болуп да. Ырдап-чырдап кирип, бияктан бакта келип кыйкырып, жаткыла деп, биякта жалып жүрүшүн эми ошонусу мен кызыктайм. Торт каякта багы тулаң нолма майонез эле багы канча жашка чыкса ошону жазып туруп эле бир тортко бетине сүйпөп барып эле бетине болуп. Эң негизгиси көңүл көтөрөсүздөр. Студенттик күндөрдүн эң кызыктуу күндөрү ошол эмеспи? Жигиттер негизи айтсаңар, аккан арыктан суу агат деп коет эмеспи? Ушул сиздердин туугандардан, ата бабалардан же жакын туугандардан, өнөрлүү адамдардан барбы? Туугандарыңыздардан. Мен чоң атамдан өттү десем болот. Чоң атам аябай сонун бата берет негизи. Чоң атама көп жактан келишип, чоң атам батасын алышып, чоң атам бир жакшы сөздөрүн алышып кетишет. Көп жакшылыктарда дагы баталарды беришип ушундай өтүп турат. Сөз баалаган. Сөз баккан адам. Мен ошол үйдө чоң атамырда айтып болчу. Чоң атамырда ошо азыркы учурда атам да ырдап калат, атам аккордеон ырдап калат. Мурда атаңыздан үйрөнгөнсүз. Атаман үйрөндүм болуп баш кичине анан. Мурда ошол атамда жаш кезинде атам тойлор чыгып алда элдин кызматына жүргөн. Сиз гитараны кайдан үйрөндүңүз? Же окууданбы? Биз буну 9-ду бүтүп атып досубузга атаандашып үйрөнгөнбүз. Анан кийин кызыгып үйрөнүп кеттик, өзүбүз аракет кылып. Эми биздин үйдө атам деле, апам деле инструмент ойнобойт экен, аспап ойнобойт экен. Бирок байкем ойноп калчу. Өзү сулуку менен табып ойноп кетчү. Анан мен дагы ушинтип музыкага кызыгып кеттим. Жакшы. Атаандаштыктын жемиши жакшы болгон турбайбы? Эң негизгиси. Келиңиздер анда ырдайм деп келгенден кийин ырдатыш керек деп коелу, Келдим ырдайм демекчи, анакей.
Рахмат, анда эмесе. Жалпы көрүүчүлөргө урматына апалар үчүн бир жакшы чыгарматка берели. Бейшенен таманды дегендей эле. Мен сени Меккеге алып барам апа деген чыгарма каалап коюңуздар. Жанардагым апа, жан сырымсың апа, барасылым апа, кубанычым, балбанымсың атам, зорбагымсың атам, тирегимсиң ата, кубанычым. Апа, алтыным sen менен мактанамын апа. Мен сени Меккеге алып барамын апа. Баланын тилеген бакталайын, асыл жансың ата. Бир эле сөзүңө шаттанамын ата. Мен сени Меккеге алып барамын ата. Темирдей тарбия жан талабың, таянарым ата. Ömür bergen maga, көңүл бөлгөн мага, сезим берген мага, ай күнүмсүн. Орубасын апам, көп жашасын атам, апам менен атам байлыгымсың. Апа, алтыным sen менен мактанамын апа. Мен сени Меккеге алып барамын апа. Баланын тилеген бакталайын, асыл жансың ата. Бир эле сөзүңө шаттанамын ата. Мен сени Меккеге алып барамын ата. Темирдей тарбия жан талабың, таянарым ата. Апа, бир эле сөзүңө шаттанамын апа. Мен сени Меккеге алып барамын ата. Баланын тилеген бакталайын, асыл жансың ата. Бир эле сөзүңө шаттанамын ата. Мен сени Меккеге алып барамын ата. Темирдей тарбия жан талабың, таянарым ата. Темирдей тарбия жан талабың, таянарым ата. Темирдей тарбия жан талабың, таянарым ата. Ай, баракелде. Эң сонун чыгарма болду. Бизде убакыт деген чектелүү, болбосо сиздерди мынакей ырдайм деп келген, деп жакшы чыгармаларды ырдап берсин деп дагы ырдатмакпыз. Бирок жакшы эмгектене берсеңиздер, дагы буюрса жолугушчу жолдор алдыда дегендей сиздерге эркин микрофон берели. Мүмкүн айтайын деген ичиңиздерде ой пикир калып калган чыгар. Канакей Сыргабек. Тамашалар калып калдыбы? Сыргабек, Кыялбек, Сталбек мырза, канакей сиздерге. Келиңиздер анда, сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Эч убакта оорубаңыздар. Кыргыз элим аман болсун, бар болсун, Кыргызында тынччылык болсун, барчылык болсун, токчулук болсун. Барыңыздарга ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Рахмат. Сиздерге да чоң рахмат чакырганыңыздарга. Ошондой эле Кыргыз элибиз аман болсун,
өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулсун жана ошондой эле атама, апама жана жалалаттыктарга салам айтам баарына. Жалпы туугандарга Образ менен сүйлөп коеюн. ооба Сонун. Буда. Салам жолдоп кой, салам жолдоп. Салам жолдош керек. Ал кыргыз элим аман болсун. Элибизге тынчылык консун. Адам келе жаткан жаңы жылыңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ватан көр, карыган сайын алжып калат кезиң, Ай баракелде. Сөздөр уйкашпай жатан көр. Рахмат, болду. эң сонун атанын тилеги кабыл болсун. Ооба чоң атабыздын айткан сөзү кабыл болсун. Анакей жигиттер ишиңерге албан ийгиликтер болсун, окууларыңарда жакшы жетишкендиктер болсун. Келечекте көптү үмүттөндүргөн кыргыздын маданиятынын, кыргыз сахнасынын жүзү болуп аман болуңуздар жигиттер, Чоң рахмат. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин программабыз улантылат.